Нурел Аскарбеков Нарын шаарындагы номер 2 Валерий Чкалов атындагы гимназияда 3 класста окуйт. Кечеки жааган кар каарманды маанайын көтөргөнү менен бүгүн көңүлү суз. Анткени жаш спортчу калың кардын жаашын күтүп, лыжа тебүүнү эңзеп келген. Мындан улам тилеги жакшы орундалбай турат. Бирок ошондой болсо дагы бутуна лыжа байлап, машыктыруучулары жана курдаштары менен бул илдик жолго келди. Анын бул жааттагы жечкен ийгиликтери дагы арбын. 3 жашыман төбөммүн. Караколго барып келип, экинчи месттен алып келдим. Бүгүн кара жабай ас болуп калды. Дагы жаса жакшы болмок. Облуста СССРден калган жалгыз Төлөн Назырбеков атындагы лыжа тебүүчү база толук талаптарга жооп бербегени менен өкүндүрөт. Бирок ага карабастан спорттун бул жаатында бир топ ийгиликтер жаралууда дейт мындагы машыктыруучулардын бири. Биз жакында эле 21-ден 22-синде Каракол шаарында жаш өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын ачык биринчилиги болду. Аяка барганда биз мынакей бияктан эч балдарыбыз лыжа кийбестен барып катышып келдик. Ошого карабай балдарыбызда да ийгиликтер болду. Чынында эле климаттык шарттын катаалдыгына жараша кышы кыйлага созулган Теңир Тоо жергеси спорттун кышкы түрлөрүн жайылтууда миңдин бири. Тилекке каршы дал ушул мүмкүнчүлүк толук кандуу пайдаланылбай көпчүлүктү кыжаалат кылып келет. Маселен, облус боюнча жападан жалгыз ушул канаттык бул илдик жолдо чеке жылытаарлык деле шарттар түзүлбөгөн. Ушундан уламбы мында жергиликтүүлөрдөн башка эч ким жок. Эгер баарысы тең ойлонуштурушканында ал кандайдыр бир деңгээлде кышкы туризмди сүйгөндөрдүн көңүлүн өзүнө бурмак. Антсе да нарындыктар жоктон көрө жогору маанайларында. Негизи бизден нарында ушу эс алуучу жагыбыз жок, чын эле балдарды да каникулда бир жака эс алдыралы десек бара турган эч бир мындай бул канаткада иштесе жакшы болмок. Канаткабыз да иштебейт. Үйдө эле эшикте эле корого эле кирип чыгышып эле ойношот мындай. Ошо жылда кар көп болуп муз тепчилик, быйыл канатный да ачылбай муз теппей калдык. Нарын деселе аяк кар деле эстетип келгемден, анан бияка келсем кар жок. Анан ушин досторумдан сурасам, бияктан деле айтышты да, ушинтип кар жок. Канат чарды, вообще кар жок деп келишти да. Бу Нар шаарында деле мисалы башка Бишкектикиндей кылып деле жаза алмалуу түрүндө бир нерселерди ойлонуп жасап коюшса деле жакшы болмок да. Буга чейин сөз кылып жаткан канаттык базада эс алуучулардын агымы үзүлбөй келсе, быйыл тескерисинче. Анткени ага кардын аз жаашы себеп болууда. Эгер кар дагы жаап берсе, эс алуучуларга аздыр көптүр шарттар түзүлүп берилмекчи. Эс алуучуларга дагы шарттарды түзүп бериш керек. Бизде андай бар, бирок баягы толук кандуу эмес да. Себеби алар келгенде азыр бизде баягы чана тепчү гана ошол келген эс алуучуларга чана тепчү гана эмебиз бар. Анан каалоочулар үчүн баягы лыжа тебебиз дегендеги анча-мынча баягы толук кандуу эмес, анча-мынча лыжаны бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Республиканын башка жылуу аймактарында дал ушундай кышкы эс алуучу базалар жок эмес. Алардын материалдык жана техникалык базалары толук талаптарга жооп берип, эс алуучуларда көп кыйынчылык жаралбайт. Ал эми шаарыбыздагы чакан базада анча шарттардын каралбаганы мындагыларды убайымга салып келет. Караколдо башка лыжный базаларда деген атайын таптоочу машиналар бар. Биздин андай шартыбыз жок болсо дагы өзүбүз таптап аракет кылып тебебиз. Мына ушул облус боюнча жалгыз лыжа тебүүчү жайда атайын карды түздөп, оңдоочу техниканын жок болгондугуна байланыштуу окуучулар минтип өздөрү таптап түздөп алдыдагы мелдештерге даярдык көрүшөт. Жазгүл Усубалиева, Айден Төлөбек уулу, Өлкө Деме, Нарын шаары.